командадан кетиши өзгөчө таасир берүүдө. Султанимова Азия командасына келип кошулду. Жана бул трансфер тууралуу дагы азыр хулиганда. Алстан. Ахматалиев, Алстан, тепти жана канчалык Ошму командасы чабылды. Алстан. Чимон көтөрүп берилген топ. Жана сокку затса болот Айпанчынын ичинде. Колдан тартып алды деген дагы. Командасын алмаштырууну алган экен Илизар Халилов оюн таласына чыкты. Даурет азыр Айпанчынын ичине пас. Илизар Халилов, солго пас, Камозов. Көтөрүп берүү бар. Алыскы бурчтан жана Пикус топ менен көтөрүлгөн топ жана сокку затылды. Гол! Соломон Киркелия эсеп сандарын ачты. 85-мүнөттө 5 мүнөт бою бул голду күчтү. Көтөрүп берүү бар жана Абдуфаттав Фазилжанов бул абада күрөштү жеңилген экен. Ал эми Киркелиянын соккусу өтө таамай. Жана эң мыкты тарихтеги гол болуп саналат. 2-4 эсебинде. Бул арада кайрадан азыр Токтогул командасына чабуул бар. Илизар Халилов. Жана Даурет бул эпизоддо дагы гол жаралууда Токтогул командасы. Эми тескерисинче дээрлик окшош голдор. Айпанчынын ичине чыгарып берүү. Токтогул командасы ишенимдүү. Эми жеңишке жетишкен турат. Азырынча саналуу мүнөттөр калды. Эми ал формалдуу түрдө болуп калгандай. Эми 2 гол Алстан тепсе болот. Теюбан Айсаров. Фазилжанов. Мыкты тарздеги пас. Сокку бар жана гол. Ошму командасы 1 голду жаратып тынды. Самандар Сулайманов. Мына эсеп сандарын 2-1-ге айлантты. Эң негизгиси офсайдта. Офсайдта да жок экен. Киркелия жетишпей алган чындыгында. Сулаймановтан гол. Мыкты тарздеги комбинация өттү. Дебак эле чыгаруу керек белем. Мүмкүнчүлүк бул ракурстан да көрөлү. Ишенимдүү түрдө мына сага Сулаймановдун Айсаровтан көтөрүлгөн топ. Токтогул коргоочулары өз ордунда болду жана финалдык кычкырык жаңырууда Токтогул командасы эң бир оор делген беттеште.